Түш үч түрлүү болот. Алладан, напсиден, шайтандан. Эми эреже мындай. Жакшы түштү сиз жакшы санаган адамдарга гана айтыңыз. Кимди жакшы санасаңыз, жакшы көрсөңүз, ошого ар кимге айта бербеңиз. Адамдар түшкө да кызганат. Жакшы түш көрсөңүз, айтпай эле коюңуз эч кимге. Жүрөгүңүз кимге гана тартса, ошого айтыңыз. Сизди көрө алган, сизге ыра көргөн, жакшылыгыңызга сүйүнгөн кишиге айтыңыз. Макулбу? Болду. Бир. Экинчиси, жаман түш көрүп калсаңыз, себебин жаман түш көрүп калсаңыз, анда эч кимге айтпаңыз. Жөн эле Алла Тааладан, я Алла, ушу жаман түштүн жамандыгынан сактагын деп коюңуз, болду. Ал эч кандай сизге жамандыгы тийбейт. А жакшылыкта түш жөнөкөй нерсе эмес тугандар, бул аян. Түш жөнөкөй нерсе эмес. Алла Таала Куранда айткан. Силерди куш кабар, силерге жардам беребиз. Не аркылуу? Куш кабарлар менен.